Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тилинен 9 класстар үчүн видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы карама каршы жана сан өлчөм багынкы сүйлөмдөр. Өзүңөр билгендей, биз буга чейин багынкы байланыштагы татаал сүйлөм жана анын түрлөрүн өтүп баштаганбыз. Багынкы сүйлөмдөр маанилик ар түрдүүлүгүнө байланыштуу 9 түргө бөлүнөрүн жана багынкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрү кайсылар экендигин эске салалы. Мезгил багынкы сүйлөм, шарттуу багынкы сүйлөм, карама каршы багынкы сүйлөм, сыпат багынкы сүйлөм, салыштырма багынкы сүйлөм, себеп багынкы сүйлөм, максат багынкы сүйлөм, орун багынкы сүйлөм жана сан өлчөм багынкы сүйлөм. Бүгүн ушул багынкы сүйлөмдөрдүн ичинен карама каршы жана сан өлчөм багынкы сүйлөмдөргө токтолобуз. Карама каршы сан өлчөм багынкы сүйлөмдөрдү окуп үйрөнүүдөгү максатыбыз карама каршы жана сан өлчөм багынкы татаал сүйлөмдөрдө жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бирине каршы мааниде келерин жана сан өлчөм сүйлөмдө баш сүйлөмдөгү ойдун көлөмүн багынкы сүйлөм билдирерин билебиз. Ошондой эле карама каршы жана сан өлчөм багынкы сүйлөмдөрдөгү багынкы сүйлөм менен баш сүйлөм кандай каражаттар аркылуу байланышарын өздөштүрөбүз. Алгач биз силер менен карама каршы багынкы сүйлөмгө токтололу. Карама каршы багынкы татаал сүйлөмдүн багынкы сүйлөмүндө айтылган окуя же кыймыл аракет баш сүйлөмгө ички мааниси боюнча карама каршы келет. Мисалы, жакшынын өзү өлсө да сөзү өлбөйт. Бул сүйлөмдүн багынкы сүйлөмү терс мааниде. Жакшынын өзү өлсө да. Ал эми баш сүйлөмү сөзү өлбөйт оң мааниде айтылды. Дагы бир мисал келтирели. Ал канчалык кыйкырганы менен үнүн эч ким уккан жок. Бул сүйлөмдө багынкы сүйлөм ал канчалык кыйкырганы менен болду. Бул сүйлөм оң мааниде болсо, ал эми баш сүйлөм үнүн эч ким уккан жок. Бул сүйлөм терс мааниде болду. Ошентип, багынкы сүйлөм өзүнүн мааниси боюнча баш сүйлөмгө карата карама каршы мааниде келсе, карама каршы багынкы сүйлөм деп аталат. Карама каршы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен төмөнкүдөй жолдор аркылуу байланышат. Биринчи, шарттуу ыңгайдын са мүчөсү. Экинчиден, са мүчөсү жана ага тизмектеше келген да, дагы, деле байламталар. Ошондой эле сын мүчөсү, атооштуктун бас мүчөсү жана ага жалганып келген чыгыш жөндөмөсүнүн нан мүчөсү. Дагы бир каражаты бул чакчылдын ып мүчөсү. Ал эми акыркысы бул атооштуктун ган мүчөсү жана менен деген жандоочунун тизмектешип келиши менен карама каршы багынкы сүйлөмдөр уюштурулат. Эми ушул каражаттарга ар бирине өз-өзүнчө токтолуп өтөлү. Карама каршы маанидеги багынкы сүйлөмдү уюштурууда кеңири колдонулган грамматикалык каражат шарттуу ыңгайдын са мүчөсү. Мисалы, айран төгүлсө, жугу калат. Мында багынкы сүйлөм айран төгүлсө, баяндоочу төгүлсө шарттуу ыңгайдын са мүчөсү жалганды да жана баш сүйлөмгө каршы мааниде келди. Экинчи каражаты шарттуу ыңгайдын са мүчөсү уланган баяндоочко да, дагы, деле байламталарын тизмектеле келиши менен сүйлөм түзүлөт. Мисалы, бүркүттүн өзү бийикте болсо да, көзү жерде. Бул сүйлөмдүн багынкы сүйлөмүнүн баяндоочу болсо да болуп, са мүчөсүнө да байламтасы тизмектелип түзүлдү. Ал эми үчүнчү каражат ган формасындагы атоочтук баяндоочко менен жандоочунун тизмектеле айтылышы аркылуу сүйлөм түзүлөт. Мисалы, үйүбүздүн кейпи жаман болгону менен үй ичиндеги ээсинин пейили жакшы.
Мисалдагы сүйлөмдүн багыныңкы сүйлөмүнүн баяндоочу жаман болгону менен болду. Мында бол этишине ганы атооштуктун мүчөсү жана ага менен жандоочу тизмектелди. Ал эми төртүнчү каражаты бул бас мүчөсү уланган атоочтук баяндоочко чыгыш жөндөмөсүнүн нан мүчөсү жалганып түзүлөт. Мисалы, андан бери канча жылдар өткөнүнө карабастан, ак бугу ак тончон адамды дайыма эсине түшүрөт. Бул сүйлөмдүн багыныңкы сүйлөмүнүн баяндоочу өткөнүнө карабастан болду. Кара буйрук этишине бас атооштуктун мүчөсү жана тан чыгыш жөндөмөнүн мүчөсү уланды да баш сүйлөм менен карама каршы маанини түздү. Дагы бир ып чакчылдын ып формасындагы мүчөсү баяндоочко уланып, карама каршы багынкы сүйлөмдү уюштурат. Мисалы, Маматта дүнүйө мал эсепсиз болуп, акыл зээн жагы бөксө эле. Бол этишине чакчылдын ып мүчөсү уланып, багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу болду да баш сүйлөмгө карама каршы мааниде келди. Алтынчы каражаты бул сын формасындагы этиштик баяндооч аркылуу уюшулат. Мисалы, душман канчалык күчтүү болбосун, адилеттик жеңиш биз жакта. Эми ушул каражаттарды катыштырып сүйлөм түзүп көрөлү. Ганы менен жандоочуна. Кеч кирип келатканы менен күндүн аптабы али кайта элек. Мында өзүңүздөр байкап тургандай, багыныңкы сүйлөм кеч кирип келатканы менен, ал эми баш сүйлөм күндүн аптабы али кайта элек. Өзүңүздөр байкап тургандай, бул жерде кеч кирди бул бир маани, ал эми күндүн аптабы али кайта элек дегенде карама каршы келген маани болду. Экинчи каражаты бул бас ага уланган чыгыштын нан мүчөсү. Үйдө отургула дегенге көнбөстөн адамдар көчө аралап жүрүшөт. Бул жерде багынкы сүйлөмдүн баяндоочу көнбөстөн дегенге көнбөстөн, бөстөн деген мүчө уланып, карама каршы маанидеги багыныңкы сүйлөм уюшулду. Са ага тизмектеле келген да, дагы, деле байламталары. Ашым калса да ишим калбасын. Бул жерде багыныңкы сүйлөм ашым калса да, баш сүйлөм ишим калбасын. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу калса да болду. Калса да са менен да байламтасы тизмектешип келди дагы, карама каршы маанидеги багыныңкы сүйлөмдү түздү. Мүнөзү катуу болсо дагы ал адилеттүү адам эле. Бул жерде багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу катуу болсо дагы, са дагы деген мүчө менен байламта тизмектешип келип, карама каршы маанидеги багыныңкы сүйлөмдү түздү. Азыр биз көнүгүү иштеп көрүп, канчалык деңгээлде түшүнгөнүбүздү тастыктайлы. Бул көнүгүүдө көпчекиттин ордуна мааниси жактан дал келүүчү баяндоочту коебуз жана ал баяндоочко карама каршы багыныңкы сүйлөмдү уюштуруучу каражатты улайбыз. Кумурсканын өзү көпчекит, кайраты тоо аңтарат. Биз көпчекиттин ордуна ылайык келүүчү баяндоочту коебуз жана ал баяндоочко карама каршы багыныңкы сүйлөмдү уюштуруучу каражатты улайбыз. Кумурсканын өзү кандай болсо кайраты тоо аңтарат. Кумурсканын өзү кичине болсо да кайраты тоо аңтарат. Бул жерде кичине болсо деген багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу болду. Ага са да, са деген шарттуу ыңгайдын мүчөсү жана да байламта тизмектешип келип, карама каршы багыныңкы сүйлөмдү түздү. Дагы бир сүйлөм. Ал көпчекит, эне да уктабайт. Бул жерге биз көпчекиттин ордуна тиешелүү баяндоочту коебуз. Демек, ал уктабаса, эне да уктабайт. Өпкөнүн өзү көпчекит, кубаты бир кесим майча жок.
Демек балдар өзүңөр көрүп тургандай бул жерде кубаты бир кесим майча жок деген бул баш сүйлөм. Ушул баш сүйлөмгө карама каршы мааниде келе тургандай багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочун коебуз. Демек ал баяндооч өпкөнүн өзү чоң болсо да кубаты бир кесим майча жок деп багыныңкы карама каршы багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм түзүлдү. Мен өзүм аткара турган милдетим башкача. Мен өзүм жүк ташуучу болгонум менен аткара турган милдетим башкача. Бул жерде багыныңкы сүйлөмүбүз мен өзүм жүк ташуучу болгонум менен. Бул жерде ган менен баяндоочу тизмектеше келип, карама каршы багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү уюштурду. Ушундай эле багынкы сүйлөмдүн дагы бири сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Мындай сүйлөмдөрдө баш сүйлөмдөгү ойдун даража өлчөмүн, көлөмүн багыныңкы сүйлөм билдирип келет. Мисалы, мамлекеттин айтканын эл канчалык так аткарса, жыйынтык ошончолук натыйжалуу болот. Бул сүйлөмдүн баш сүйлөмү жыйынтык ошончолук натыйжалуу болот болду да, айтылган ойдун натыйжалуу болорун билдирип, өлчөмүн көрсөттү. Өлчөм багынкы татаал сүйлөмдөр канча, ошончо, канчалык, ошончолук деген сөздөр аркылуу уюшулат. Өлчөм багынкы сүйлөм баш сүйлөм менен төмөнкүдөй каражаттар аркылуу тутумдашат. Канча, ошончо, канчалык, ошончолук, шарттуу ыңгайдын са мүчөсү жана атооштуктун ган, сайын деген жандооч менен тизмектеле келиши аркылуу бизде сан өлчөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм уюшулат. Мисалы, адам канчалык адилет болсо, адилеттикти ошончо туура түшүнөт. Бул сүйлөмдө багыныңкы сүйлөм адам канчалык адилет болсо, ал эми баш сүйлөм адилеттикти ошончо туура түшүнөт. Багыныңкы сүйлөмдө канчалык деген сөз катышты жана баяндоочу адилет болсо да болду. Бол буйрук этишине са мүчөсү уланып, баш сүйлөмдөгү адилеттиктин өлчөмүн көрсөттү. Мисалы, тиричилик адамга канчалык керек болгон сайын жашоо ошончолук кызык болот. Билимдерибизди бышыктоо максатында көнүгүү аткаралы. Төмөндө берилген сүйлөмдөрдү толуктайбыз, же болбосо көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коебуз. Толуктоо киргизгенде сан өлчөм багынкы сүйлөмдү уюштуруучу каражаттарды колдонобуз. Биринчи сүйлөмүбүз чычырканак. Бул жерде сүйлөм берилген. Сүйлөмдүн алдында 3 вариантта жооптору берилген. Демек, бош турган жерлерге алдындагы берилген варианттагы жоопторду коюп көрөбүз. Мына ошол жоопторду коюп көргөнүбүздө бизде чычырканак канчалык бийик тоолуу, суук жерде өссө, ошончолук майы көп болот деген толук сүйлөм чыгат. Мына бул жерде экинчи сүйлөмдө көп чекит, мээнет кылсаң, кайрадан көп чекит, үзүрүн көрөсүң. Биринчи вариантты коюп көрөлү. Кандай мээнет кылсаң, ошондой үзүрүн көрөсүң. Экинчи вариантты коюп көрөлү. Адал мээнет кылсаң, анын үзүрүн көрөсүң. Үчүнчү вариантты коюп көрөлү. Канчалык мээнет кылсаң, ошончолук үзүрүн көрөсүң. Демек, бул жерде В варианты дал келип жатат. Канчалык мээнет кылсаң, ошончолук үзүрүн көрөсүң. Жашоонун маңызы көп чекит, кайрадан көп чекит керек болот экен. Демек, А вариантын коюп көрсөк, жашоонун маңызын канчалык билген сайын, билим ошончолук керек болот экен. Б варианты, жашоонун маңызын билип алган соң, андан коркпоо керек болот экен. В вариантында жашоонун маңызын кандай билсең, ошондой жашоо керек болот экен. Демек, бул варианттардын ичинен А варианты туура келет экен. Жашоонун маңызын канчалык билген сайын, билим ошончолук керек
болот экен. Жыйынтыктаганда балдар, бүгүнкү сабакта силер карама каршы багынкы жана сан өлчөм багынкы сүйлөмдөр жөнүндө маалымат алдыңар. Карама каршы багынкы сүйлөмдөр маанилик жактан баш сүйлөмгө каршы келерин билдиңер. Ошондой эле сан өлчөм багынкы сүйлөмдөр баш сүйлөмдөгү ойдун өлчөмүн көрсөтөрүн түшүндүңөр. Ошол эле учурда багынкы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен тиешелүү каражаттар аркылуу байланышарын өздөштүрдүңөр. Мына ушуну менен биз бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла.